Саламатсыздарбы? Жаңы жылга саналуу күндөр калды. Балаты, жылтырак оюнчуктар, күлкү, шаң, мына ушулардын арасында салтка айланып калган Кытай жардыргыч заттары дагы бар. Миңдеген адамдар мына ушул Кытай жардыргыч заттарын алып, жардырып, көңүлдөрүн ачышып келишет. Бирок ушул жардыргыч заттардын балким зыян жактары бардыр. Мына ушул нерсени билиш үчүн биз азыр Ош базары көздөй сапар алмакпыз. Сиздер биз менен болуңуздар. Мына 80-ден ракета бұл. Мыналар 100-ден, бұлар 130-дан. Мыналар 300-ден, 320 жалатылар. Бұл чоңдорға. Мыналар фонтандар 150-ден. Мыналар 70 сомнан. Бұлар 60-дан, 50-ден, 40-дан. Мына чоңы 1,5 миң тұрады. Бұл 36 жол атылады. Бұл чоң болып, мындай сүрөтөдөгүдөй болуп атырат. 12 жаштан, 10 жаштан өйдө адамдар жардырганга болот. Былтыркы мисалы 50 миң сомго товар алган болсок, быйыл ошонубуз 65 миң болду. Жаңы жылда эле 12 жылдан бери соода жасайбыз ушул жерде. Эң кичинекейин баасы ушу садыктер үчүн деп атабыз 20 сом. Кытайдын товарлары бүт эле 2 миң 3 миң сомго чейинки эң кымбат товарларды алганбыз. Туура эле жардыргыч заттарды буларды өтүш керек да, экспертиза башка нерселерди өткүзүп, анан саттырганга уруксат бериш керек да. Былтыр мен өзүм жолдош болом, өзүмдүн досум Тыныбек деген Таластан. Ушу жардыргычтын айынан 4 жашар баланын көзүнө кирип, Россияга барып туруп операция жасап келди. Жогорку кеңешке биз кайрылдык. Кат жазып, $7,000 операция жасап келди да. Анан мындайлар көп болуп атпайбы? Бул мен эле айтып атканым силергечи. Айтпаган нерселер көп болуп атпайбы? Ана жаңы МВДга да мен айтайын деп атайын кат жазайын деп аткам өзүм делечи. Азыр аябай көп болуп кетти. Жардырып, чөнтөктөрүнөн салып коет экен. Чөнтөктөрүн айырып кетет экен. Кээ бирлери болсо жүрөктөр түшүп калат экен. Жүрөктөр түшүп инсульт калмап, давлениеси көтөрүлүп кетип аткандар бар экен да. Ушундай экен. Буларды караган эч ким жок ачыгыда. Жанагы мен антимонополия эмне кылып атат? Налоговый эмне кылып атат? Булардын патенттери барбы, жокпу? Госстандарт деген болуш керек да биздечи. Госстандарт эмне кылып атат? Белгисиз да. Ошону мен айтарым дегенчи. Буларды токтотуш керек негизинде. Жардыргыч жок эле кыргыздар жаңы жылды тосконбуз. Жардыргыч жок эле тозобуз. Керек болсо бир тамды кулатып коюп атпайбы? Бул фактылар бар да, мындай фактылар. Бул деген салют ракеталар деген жаш балаларга мүмкүн эмес, 18 жашка чейин. Коомдук жайларды атпаш керек да, муну үйдүн ар жагын өтүп дегендечи, поляга чыгыш керек да. Зыян жагы эми абайлап эме кылыш керек да. Фейерверктер абдан кооз, көңүл көтөрөт. Бирок андан бирөө туура эмес күйгүзгөндүктөн жабыркаса, айрым учурларда жардыргычтын өзү сапатсыз болгондуктан жабыркашат. Албетте баардыгы эмес. Бирок көп түкүрсө көл болот дегендей эле, жаңы жылда ушунчалык көп адам бул заттарды жардыргандыктан эртеси асмандагы капкара түтүн бир топ күндөргө чейин кетпей турат. Балким бул түтүн түрдүү ооруларды жарататтыр. Сюжетти даярдаган Абдымажин уулу Нурмухамбет жана Тыныбек уулу Эржан болду. Саламатта калыңыздар.